Саламатсыңарбы балдар, видео сабакты баштайбыз. Кыргыз адабияты 8-класс үчүн. Сабактын темасы маңкырт жөнүндө баян. Сабактын максаты балдар бул чыгармадан силер жалпы мазмуну тууралуу түшүнүп аласыңар. Маңкурт деген эмне? Акыл эсинен ажыраган адам. Ал адам өткөн жашоосун такыр унутат. Ата тегин жана өзүнүн ким экендигин билбейт. Жакындарын, ата-энесин тааныбайт. Өз эли жери менен байланышын такыр үзгөн адамды маңкурт деп коебуз. Маңкурт жөнүндө баян чыгармасы Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн деген романынан алынган уламыш. Бул жерде силер маңкурттун сүрөтүн көрүп турасыңар. Кылым карытар бир күн романынын башкы каарманы Эдигей Айдар Көкүл жуңжаңдардын кыргыздарга кылган кыянатчылыгы тууралуу айтып берет. Жуңжаңдар колго түшкөн туткундарга адам көргүскорлук көрсөткөн. Туткундардын кээ бирин башка жакка кулчулукка сатышкан. Кээ бирин өздөрүнө калтырышкан. Кулчулукка сатылып кеткендерге алардын тагдырлары жеңил болгон. Ал эми өздөрүнө калтырган кулдарды алар адам чыдагыс азап көрсөтүп кыйнашкан. Алардын чачын кырып туруп, жаңы союлган төөнүн терисин жылуулай башына ороп, ысык чөлгө таштап коюшат. Анда санда барып оозуна суу тамызып, сен маңкуртсуң, сенин атың маңкурт, сен төө кайтарасың деген гана сөздөрдү айтып турушат. Тери кургаган сайын катып, адамдын мээси кысылып, эстен танып бара-бара эс тутумун жоготот. Ошол эс тутумун жоготкон маңкуртка айланган кезде терини алып, аны талаага, төө кайтарганга жана да башка оор жумуштарга салып иштетишкен. Мына ошолордун бири Жоломан. Жоломанды энеси өз колу менен эл катары жоого каршы аттантат. Жоодон кайтканда эл арасында уулу келбей калат. Ал жуңжаңдардын колуна түшүп, башына шири тагылып, эли жерин өзүнүн ким экендигин унутат. Энеси айылдан өткөн жолоочулардан чөлдө төө кайтарган маңкурт тууралуу кат. Ал Желмаян деген төөсүнө минип, издеп барып Жоломанды тааныйт. Балам, сенин атың ким? Мени тааныйсыңбы? Мен сенин энеңмин. Сенин атың Жоломан. Атаңдын аты Дөнөнбай. Айланайын балам, сени эмне кылышкан? Деп зар какшап, канча аракет кылса дагы баласы аны тааныган жок. Менин атым маңкурт деди ал. Ошондо Найман эне уулунан сурады. Сен бияка келгенден мурун эмне болду эле? Эчтеке болгон эмес, деди тиги. Ким менен сүйлөшкүң келет? Ай менен, бирок бири-бирибизди укпайбыз. А жерде бирөө отурат. Дагы эмнени каалайсың? Кожоюнумдун төбөсүндөгүдөй Айдар чачты. Кана башыңды көрсөтчү деп энеси жүткүнө бергенде башын тартып алып, андан кийин карабай койду. Башын эч качан сөз кылып болбосун эне түшүндү. Аңгыча төөчөн эки караан көрүндү. Тиги ким, деди Найман эне. Кожоюн мага тамак алып келаткан го, деди уулу. Найман эне төөгө минип жатып, тигилерге эчтеке айтпагын, мен кайра келем, деди. Уулу унчуккан жок, ага баары бир болчу. Найман эне көпкө карап турду. Бир маалда тигилердин кеткенин көрүп, сүйүнө уулун карай жөнөдү. Бул жолу эмне болсо да уулун алып кетмекчи болду. Эки жагын чочулай карап бара жаткан эне төөнүн далдасына тизелей отуруп, жаа кезеп калган уулун байкабады. Ал кезде маңкурт атар мезгилди күтүп калган эле. Жоломан, уулум эмне болгон деп чочулаган Найман эне үн салып кыйкырып баратты. Анан ээрден толгоно берди да, атпа деп кыйкырганга араң жарады. Ышкырып келген жебе сол колтугуна сайылды.
Найман эне төөнүн өркөчүн кучактай ооп жыгылып баратты. Бирок бою жерге тийгенче башындагы ак жоолук шыпырылып түштү да жерге жетпей абага кайкып учуп чыкты. Жөн учпай адамча үн салып: "Эсиңе кел, сен кимсиң, атың ким, сенин атың Дөнөнбай, Дөнөнбай, Дөнөнбай" деп учту. Балдар, уламыш боюнча азыр дагы ошол Дөнөнбай аттуу куш талаа кезип учуп жүрөт экен. Эми балдар, мына мен силерге маңкурт жөнүндө баянды айтып бердим. Сабакты бышыктоо үчүн бир суроолорду берейин. Шири деген сөздү кандай түшүнсө болот? Ооба, чыгарманын башында силер түшүндүңөр болушуңар керек. Шири деген ошол чачы алынган адамдын башына жаңы союлган төөнүн териси башына кийгизип, аны катканга чейин албай коюшкан. Ал катып мээси кысылганда адам айнып эсинен танган. Муну шири деп аташкан. Жоломан энесин эмне үчүн атып салды деп ойлойсуңар? Албетте силер ойлоп турат болушуңар керек. Анткени биринчиден анын акыл эси жок, энесин да тааныган жок. Ал эми экинчиден болсо кожоюндары келип: "Ал сенин энең эмес. Сенин башыңды тырмай турган, ысык суу куябыз деп жүргөн, аңдып жүргөн адам турбайбы? Сен аны атып сал" деп колуна жаа берип кетишкен эле. Ошондуктан Найман энени жумжаңдар да кууган жок. Анткени аны маңкурт атып өлтүрөрүн билишкен. Балдар, силерге мен үйгө тапшырма берем. Текст боюнча окуп түшүнүк айткыла, анан конспектти жазгыла. Экинчи, чыгарманын идеялык маанисин аныктагыла. Ушу менен сабакыбыз аякталды. Саламатта болгула балдар.